Бул күн өлкөбүздөгү өз алдынча эркин кадамдардын, башталыштардын, өзгөрүүлөрдүн башаты катары кылым карыткан элибиздин көптөгөн кыйынчылыктарда, эркиндик үчүн далай жоонун мизин кайтарган салгылаштарда, ошол эле кезде өз өнүгүү жолунда көптөгөн аянычтуу жана жеңиштүү мезгилдерди басып өтүп, тарыхый өзгөрүүлөрдү баштан кечирип, соңку мезгилде дүйнөлүк коомчулукта өз ордун таап, кыргыз журтчулугунун туусун желбиреткен ыйык дата. Биздин максат жашоо шарты ыңгайлуу, коопсуз, өз эмгеги, таланты менен ийгиликке жетип, өзүнө ишенген кубаттуу өлкөнү куруу жана эл коопсуздугун, багытын жана алардын жаркын келечегин камсыздоо. Бул максаттарды иш жүзүнө ашырууда, албетте алдыда далай бийик, опурталдуу ашуу кырларда, аптаптуу жана ызгардуу күндөрдү өтүүгө туура келет. Мындай шарттар мыйзам ченемдүү жана ар бир өлкө анын атайын кызматтары баштан кечире турган шарт болуп эсептелет. Ал эми мындай болуп калчу катал шарттардын алдын алып, анын кедергисин текке чыгарып, азайтып, Кыргызстандын өнүгүү жолунда чыга калчу буктурмаларды чебердик менен айланып өтүү биздин тийиштүү руханий жана күжүрмөн даярдыкты, ак жүрөктүктү жана ички тазалыкты талап кылат. Мен ушул жаркын майрам күнү сиздердин УКМКнын кызматкерине коюлган бүткүл талаптарды сактап, мындан арыда мекенге татыктуу, ак кызмат өтөп, улуттук коопсуздук органдарынын кызматкери деген наамды бийик көтөрүп, өлкө эгемендигин кынтыксыз камсыздашыңарга терең ишенем жана өлкө жетекчилиги эл алдында кепилдик бере алам.